bir qarız var. Oşol qarızdan hech qachon qutulmay turgan qarız var. Ey tuğandar uqqila meni. Uqqila. Al qarız egerde zina qilib, oynoshlik qilib, so'yqiliq qilsang, al sana qaytib keladi. Egerde bir ayal erkek biröne bir ayalga zulümdük qilib, ani menen zina qilib, alı razı bolsa ele nikah baylanish qila turgan bolsa, senin apanga birö kelip zina qiladi. Apang 60 çıkıp ketip atsa 72 çal gelip alıp zortap koyuşu mümkün. Ki ayalına da günahı yok. Antkeni senin günahı görsen biröge zina kıldın, nikah baylanışqa bardın, biröne kordodun, sen ayalına. Karındaşına erkeletip östürgön. Al emes banditlik betip kızına başka bir zina kıladi. Zina oynoştuk qarız. Al gelmeyince ölböysün. Oşon üçün zina kılgandan ehtiyat boluş gerek. Bu öte jaman masele urmatlı bir tuğanım. Egerde görsöңөр, bilseңер, nikah жашабыз айткандай болбойт деш керек. Тияқта аялы бар, бияққа келип жашайт, 1 жылдык кылып жашайт. Билет 1 жылдан кетип калам деп. Ал арам болбойт. Айткыла кыздарга андай болбойт, карындашым деш керек. Эгер ниетиң болсо үйлөн, бирок төлөк ниет үйлөнүш керек болот. Убактылуу деген болбойт. Аны ойлошун, мен кыздарым жок, мен аялым жок, өзүм элем, апам да өлүп калган десең, анда деле кутулбайсың. Ошо зина кылган адам келип туруп, сенин дуалыңа жаба сийип кетет. Ошондо карыздан кутуласың. Эгер эле тукумуңда аял заты болгон болсо, ал сөзсүз түрдө көрөт. Карындашың бир күн ыйлап келген болсо, эрге тийде курсак томпоюп калган болсо, билгириң сенин карызың ошол төлөп атат. Апаң бир күн бозоруп калганда, эч кимге айта албайт, атаң бар, билбейт аны бирок. Апаң бир зортоп кетти, эч кимге айта албайт. Апаң бозоруп, өңү башка болуп, ыйлап, үйдөн чыкпай койгон учурда билгириң ошо сенин карызың апаң төлөп атат. Ал сага келет баары карыз түрдө. Ал эмес, мына өздөрүнүн кыздарына бердек мусулман эмес, кыздар менен зина кылсаң дагы, ал дагы сага кайтып келет. Мектептеги кызың кечке камал келе албай калды. Анан зорго кызарып, бозоруп, кийими чаң болуп келди. Минеге сенин карызыңды төлөп атат. Сенин карызыңды төлөп аткан болот, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бирөөгө карыз кылба. Туугандарга шерменде кылба. Көп адам келет да, мен аны ушинтип жүрсөм, аялым бирөө менен жатып алган экен, бир неке болгон экен. Акырын сурасаң айтам, бу сенин карызың дейм. Сен Кудайга шүгүр де, апаңа айтпаганына. Мен үйлөндүм элем, аялым ана ушинтип досум менен жатып алып турган экен дейт. Акырын сурасаң айтып берет, мен ушундай кылган элем деп. Сен аялың карызыңды төлөп берди. 13 чыкканда кызың төлөгөндө мындан жаман абалда калат элең сен. Ошого зынадан алыс бол, башканы тос, урматтуу бир тууганым. Шерменде болба.